Салам достор, жаңы жыл жакындаган сайын ар бир каналдарда жаңы жылга арналган кинолор байма-бай бериле баштайт. Бирок жыл сайын кайталанма тасмаларды көрө берип тажап кетсеңер керек. Бүгүн биз сиздерге жаңы жылга көрө турчу 5 кино сунуштайбыз. Жылуу плед жамынып, жаныңарга тамак алып алгыла. Бул сонун жашоо. Бул сонун жашоо тасмасы мыкты фильм категориясы боюнча Оскарга 5 жолу көрсөтүлгөн. Баш каарман акчага байланыштуу көйгөйлөрдөн чыга албай, жыл аягында жанын кыюуну чечет. Ага жардам берүү үчүн асмандан периште түшүп, ансыз жашоо кандай болоорун көрсөтөт. Жыйынтыгында каарман чечимин өзгөртүп, жаңы жылды үй бүлөсү менен тосот. Жаңы жылдык окуя. Өмүрү бир нерсеге ыраазы болбогон Скрудж Шал. Ал өзгөчө майрамдарды, баарынан да жаңы жылды жек көрөт. Бирок бул ирет ага жаңы жылдын арбактары келип көзүн ачат. Жаңы жылды алып качкан Гринч. Гринч балатыга окшоп жашыл болгонуна карабастан жаңы жылды жек көрөт. Себеби анын кичинекейинде Катаграда тургундары шылдыңдап ыза кылып коюшкан. Эми Гринч алардан өч алууну чечет. Отуз төртүнчү көчөдөгү керемет. Жаңы жыл алдында Нью-Йорктогу чоң дүкөн парад уюштурууну чечет. Санта-Клаусту ойной турган актер мас болуп ролун аткара албай калат. Режиссер жардамчысына дароо башкасын табууга буйрук берет. Жардамчысы көчөдө кетип бараткан чоң атадан жардам сурайт. Кызыгы ал чоң ата чыныгы Санта-Клаус экенин эч ким билбейт. So let it snow, let it snow, let it snow, let it snow.